Достор, жолго чыксаң жорго мин. Менин жоргом буйруса эфирге даяр. Анда эмесе кеттик. Ең ақырғы Вачать студио. Салам алейкум. Алейкум салам. Жакшы. Сен ырдап аткандачы, эмнегедир момундан жатып алып эле эчки бутун кармаптын ма сол? Бутун оротобу? Жок. Бул деген высокий ноталарга мындай дастап өткөн акырын тартып койсоң, өйдө ийгерет нотага жетесиң. Точно жетесиң. Жетпей. Ошондо да? Прям эме кылып. Чалкалаганда монтип өпкөң ачылат, анан бул монтип түртүп коет. Кыскасын, мындай ырдын эмеси сабы бүтүп атканда басасың. Экономдо деп. Эң аягындачы. Ойлайлы, катты мына тартып алып башка жерден бирдеме чыгып кетпесин да? Жок, андан да бийик нота чыгып кетпесе. Башка жерден. Башка жерден. Биздин автокараоке долбоорубузда келген коногубуз менен дуэтте ырдашат. Анан бүгүн Айбекке киммен ырдайсың десем, мындай жакшы ырдаган, желательно кыздардан болсо дуэтке деп айтты. Алдачы. Балдар дедимби? Ошма ул кетти анда. Анан дароо эле биз Диананы чакырдык. Диана кандай, жакшыбы? Жакшы. Диана кандай? Диана артында отурат Айба. Телевизордон көргөндө да бияктан да көрүп атты Диана. Кандай? Сен артында отурат Диана. Айба. Кандай? Айбай, уял калды чыта. Привет, Диана. Да, бир жолу. Мен Айбек. Эсиңерде болсо, Диана Абир Касенов келгенде сонун дуэт жаратышкан экөө. Чындыгында жана астындагы ой пикирлерден да көрсөңөр болот, комментарийлерден. Диана кандай иштер, жакшыбы? Жакшы, рахмат. Не, кайра эле ошол эле остановкада турасың? Жок. Башка. Бул жолу башка остановкадан. Ай, башка тур. Иштер кандай? Автокараокени көрдүңбү? Остановкада. Не дешти, не деп атышат? Тарап кетти, баарды туугандарым айтып. Таанып атышамын да. Таанып атышат, пальчиктер менен. Пальчиктер, Анда буюрса Айбек менен чыксаң, эфирден кийин уже 2 пальчик менен көрсөтөсүң. Чыккан сайын пальчик көбөйөт да.
жети пальчик болгондо в принципе жетиштүү болот да. Чо анда ырдайбызбы? Кайсы ырды ырдайбыз? Моменты. Момент, Ралия менен Арсендин ыры. Ралия менен Арсендин ыры. Уфа деген киного жазылган саундтрек. Аха. Ошол. Ошону ырдап коелу, э? Ошондо Ралия менен Арсен турат түшүнөт деп ойлойбуз. Анан Ралия менен Арсен киргенде дагы аларда Айбек менен Диананын ырларын ырдап салсын. Анда ага чейин дуэт жазсалыш керек эрти. Кыргызчасын ырдап коелу. Моменттерди. Бар да кыргызчасы. Учурлар. Кеттик эле достор. Кеттикпи, минусту кое берейин. Смело го. Плюс коймок белем. Ошо да. Биринчи ордо да. Достор, аябай жакшылап уксаңар, себеби Айбек Замировдун да үнү жагат. Диана өткөндө ырдаганда аябай жаккан үнү. Мен ойлойм жакшы дуэт болот. Бир гана автокароке долбоор. Өзүңүздөр Айбек, Диана, момент. Только с тобой не замечаю несколько слов, все, что мне надо, ты все найдешь, я потеряю секунды знакомого взгляда. Только нить между нами страсти, словно цунами. Время покажет, ты знаешь, что это время. Я буду лишь вспоминать слова, наши моменты. Ты понимаешь, я перестану мечтать. Зачем мне комплименты? Sen canım ekköbüz жүргөн күндөрдү эстеп сагынамын сезимдерди сен байкабадың түшүнбөй неге тарынасың бул бакыт кимге жүрөсүң жүрөк кыйнап сага бир күнү келемин сен жарыгымсың жашайлы өмүр улап сүзүп сүйүк эмесин бул бактың кимге жүрөсүң жүрөк кыйнап сага бир күнү келемин сен жарыгымсың жашайлы өмүр улай сүзүп сүйүк эмесин. Если честно, да, ушулардычы Райли менен Арсендин лучший дуэты деп ойлойм. Это самая такая, я обожаю эту песню, да. Я очень люблю эту песню, но никогда не пел. Браво. Диана! Өзүмдү эрке деп айта албайм. Өстүң менен кийин алып бердим. Жок. Мен көп сүйлөчүмүн кичинекей кезимде. Бирдеке жакса жөн эле барып жанында турчумун. Чөлдө туруппу? Жөн өтүрөрсүң. Түшүнчү эле ал жагып өткөн деп. Кээде түшүнчү, кээде 3 сааттан кийин. 3 сааттан кийин жабылып атса. Жанакы нерсе түшүндү. Морожен жеп бүткөндөн кийин. Сага да жактуу эле. Шöyle durasın da. Bala кезинде эстечи, Айба. Бала кезинде. Кандай болуп чоңойдуңар, кайсы жерде окудуң? Сен Акшулада да окудуң. Ооба. Акшула хорунда 111-чи детский садка барып жүргөндө ошол жерден эле Гүлмир эже бизге музыкадан берчи.
кичинекей болчумун, 4-5-терде. 4-5 баргансың. Ошол жаштарда. А эми запистер барбы? Запистер аябай эски, бирок мен көп мындай запистерде мен жокмун да, именно мен. Сен мынтип турсаң. Жок, меники детский садта да, мектепте дагы бүт жерде мындай дайыма эң чоңу мен болчумун да. Бой Узун. Анан кийин артка туруп калчумун, бирок үнүм аябай высокий болчу. Ичке мындай. Анан хордо биринчи голосто отурчумун, эң жана высокий голостардын арасында. Ошол. Ошо сен көрүнбөй калган себеби артта турган үчүнбү? Жок, антип эмес. Мен барбай калган. Запись күндөр барбай. Күндөр көп болгондо в основном эле ошондой. В принципе, бала кезинде деле азыркыдай эле турбайсың. Примерно. Запистерге барбай. Не, азыр кандай болот? Сүйүү барбы? Сүйүү бар, бирок менде жок. Өзүңүз канчадан болот деп койсоң. Ким чөкүн связьтар барбы? Сүйүү канчадан болот деп койсоң. Күнү базарда 1 килограмм канчадан деп эле койсоң. Күзүндө кымбаттайт экен. Арзандай турат. Сүйүү бушат да. Жазында тиккен сүйүлөр. Жазында тикпей калмадымбы? Мен жаз деген буюрса. Бир братан жаман нормально чогулду. 2 сүйүү отургуз коюш керек. Сугарып туруш керек дейш. Сугарып, теплица салып коет. Ошон үчүн сүйүү сабис деп го. Сүйүү завис? Сүйүү сабис деп. Сүйүү сабис? Любовь морковь. Сүйүү сабис. Так, достор, анда сүйүү бар чыгармасы. Сүйүү бар, бирок азыр учурда Айбек эмеде изденүүдө. Кудай буйруса, аз калды. Сен тарапка ойлор жетелеп келген. Сүйгүм сени. Айбек, өзүң учурда эмне жаңылык? Учурда альбомдун үстүндө иштеп атабыз, буюрса. Жана айтып кеткендей эле бир альбом 2016-жылы ушул суроону бергенде сен ошол айткансың да? Ооба. Альбомдун үстүндө иштеп атабыз. Кайсы альбом? Биринчи альбом. Для рисования. Альбом мен мындай ойдо ар кандай ойлор болду, мындай тигиндей чыгарсамбы, атын мындай кылсам, тигиндей кылсам деп акыр аягы бир мындай жакшы, эң өзүмө жаккан ырларды чогултуп анан бир альбом кылгым келип атат да. Жөн эле ырларды топтоп эле анан
чыгарып салган эмес, өзүмө жакканарларды. Башка ырчылардынбы? Жок, өзүмдүн репертуар. Өзүмдүн репертуарым. Стиви Вондердин тегинен бурунда. Аны деле ырлар кошуп кетиши мүмкүн, бирок жөн эле. Аягында. Кайсыл ошо кавер сыяктуу, кайсыл ырдасак болот деген бир оюң бар сыяктуу көрүнөсүң. Сени көргөн сайын ошо кайсыл ырдаса экен деген оюм бар сыяктуу. 70 сүйлөмдө башталдым. 70 сүйлөмдө. Деген топик да. Айба биз автокараоке долбоорунда тиги машинада отуруп эле ырдап келатабыз да. Канча уже 17-18 бирде чокон. Анан кичине өзгөчө кылып могу Бишкекте барсаң, могу магистральда эме бар. Бир парк бар да. Карусельдер менчи. Ошол жерде жана чёртово колесо деген бар. Айланып атпайбы, чоң бийик шаардын үстүнөн. Ошол жерден бир эксперимент кылбайбы? Тура көрсөң. Шайтан дөңгөлөк топ. Шайтан дөңгөлөк кылабы? Шайтан араба кылабы? Шайтан запаска да. Ошо шайтан дөңгөлөккө отуруп, кайсы бир ырыңды ырдап эле ошоктан. Не күлүп атасың? Шайтан дөңгөлөк. Давай. Колдойм. Ошол жерден бир ырдап туруп. Алтынай менин оюмча ошол жерге жарашат болуш керек. Мындай. Неге? Шайтан десем ошого койдуңбу? Менин жүрөгүмдүн чалындаган сезимди байла, сүйүңдү сездимби кайра? Ойлорум сени ээрчип таштап, мени ойсуз кетти кайда? Изденип жеттим айга, кайталангыс айым болуп алтындай. Эстеп калдым ысымыңды алтынай экен, эстен кетпей. Жолугабыз алдыда көп убакыт, махабатым өчпөй жанатууланып кетти. Сага жеттим, алтынай. Элдер эмне ойлоп атты? Өкө. Өзүңдү теңедим айга, көңүлдү жылыткан чайга. Сылык сөзүң болуп пайда, сүйүүңү табамын айла. Эми күндөрүмдүн арын сага арнагым келди. Жарыгым ардагым дедим сени. Колуңдан кармап алыстарга аттанып мен барсам дейм, түбөлүккө калсам дейм. Экен эстен кетпей, кетти саган жеттим. Алтынай, өзүңдү теңедим айга, көңүлдү жылыткан жайга. Сыйык сөзүң болуп пайда, сүйүүңү табамын айла. Времени хватило ровно на 1 круг. Көңүлдү жылыткан чайга, сылык сөзүң болуп пайда, сүйүүңү табамын айла.
кички кезимде мындай ырчы болом деген ой бар беле? жок болчу вообще. Мен Мен дипломат болом дечим. Папам портфель көтөрчү да. Жаш кезинде, кички кезинде шерекке баш. Үйгө келет. Достору келип чогуу отуруп калгандан кийин Айбек сен чоңойгондо ким болосуң десе ошо дипломат деген сөздү унутуп калып жана папам көтөрөт го ошо эмнеле десе портфельби деп жок эмнеле дипломатпыз десем дипломат көтөргөн жаш болуп ошол анан эң биринчи мага түрткү болгон бул Аман деген дос балам мындай ырчылыкка серьезно серьезно эмес, а именно кафегечи. Аман эле эсбек эле. Жок, Аман ырдап баштаган да эң биринчи Аскар Бержибаев, Амантай Бержибаевдер. Мени кызыктырып алар 15 жашымда го дейм где-то. 15 жаштарда мектеп кезде эле Аман бир жака барып эле кафеге барып ырдап, антып эле мен да барып көрөчү деп барып карасам, я же тоже вроде ходил Акшолага барып жүрчүмүн. Мен деле ырдай алам да блин. Анан кийин ырдап көрүп дипломат болорум. Ошо мени тартып кетти. Кафенин жашоосу мени. Ошо кетти. Анан кафеде иштедим. Аябай. Эми кабакта бир кандай эми көп да учурлар. Мисалы сен жаш баласың, анан тигилер келет, ар кандай мас кишилер отурушу мүмкүн. Ар кандай кишилер отурушу мүмкүн. Кызыктуу учурлар балким. Лизгинку спой деген учурлар эң күчтүү болду. Лизгинку спой? Заказпы? Ассаламу алейкум, лизгинка есть, да, спой. Ырдап бересиң. Бирок коп коесуң да жөнүндө. Эми негизи ошо айткан сөз күлкүнчтүү болчу да мага. Баары эле кызык болот айба. Мага да кызык. Не боюнча? Мага да кызык. Качан үйлөнөсүң айба? Эмдиги жылы Кудай буйрса. Эмдиги жылы 2019 2019 Кай сай? Планда жай. Жай, Бирок күзгө деле барып калышы мүмкүн 2020-нын. Күздүн августундабы? Августтун күзүндө. Жакшы. 9 айда окуйсуң. Тилеп элелерсиң. Так, айба, анда эмки жылы Кудай буйрса үйлөнөсүң, Буйрса. Барбы? Өзүң лейдиң. Сүйлөшкөн лейдиң. Жок. Бирок үйлөнө бересиң. Бирок үйлөнө берем. Анан буйрук ал, Буйруган, Кудай буйрса. А вдруг табылбай калсачы? Үйлөнө бересиң. Вдруг табылбай калса, дагы 1 жылга созобуз, бирок 1 жылга созгон уже болбой калат болуш керек. Ошон үчүн эмдиги жылкыга Кудай буйрса катуу пландаштырып атам. Эмне аракеттер кылып атасың? Мисалы, издөө аракет. Издөө, Күтүү аракет. Күтүү. Каян Сени күттүм. Ал билбейт күткөнүңдү. Ал вообще что-то укпайды. Ал отурат. Дагы узунураак кылыш керек. 3 салдым шүлөшкөн. Эмки жылга чейин. Катып калгансың. Аймон келип свадьбада отуруп калганда ай деп бүтүрүп калсын. Ай, сен эмес. Үч жүз алтымыш беш күн күтүп байкуш келип калса достор, чындыгында бул Айбек үчүн билбейм кандай чыгарма, бирок мен үчүн эң жаккан чыгармалардын бири. Ушул Lady дагы бар, ал немеде тизмеде Майкл Джексон ырлары бар, жана You Are Not Alone беле. Ушундай сыяктуу могу Lady да мага жагат. Анда ырдайлы Айбек. Ырдай. Lady андан кийин буюрса Юрмала жөнүндө кеп салабыз. I'm your knight in shining armor.
and I love you. You have made me what I am, and I'm yours. Yeah, my love. There's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. Diamond your love, you have gone and leave me such a fool. I'm so lost in your love, and oh yes, I'll always want you near me. I waited for you for so long, lady. Your love's the only love I need, and beside me is where I want you to be. Oh, 'cause my love and my lover, there's something I want you to know. You're the love of my life, of my life. You're my lady, you're my lady. Айбек, Юрмала. Юрмала кайсы жылы бардыңар? 2011 жылы 2011 жыл жайында болчу. жайында. Отборду жазында өткөнсүң. Август, мартта өткөнбүз. Мартта. Негизи силер жалгыздан баргансыздар. Арсен дагы, сен дагы отбордон. Эмне болуп кетти? Эмне экөөңөр кошулуп бир топ болуп баркандыңар? Бул окуяны аябай көп жолу айтып бергем, чынын айтсам. Кыска нускалуу айтып берип койсоң, мен деле уккам. Кыска нуска. Жеке барганбыз. Ошол жерден бизге сунуш түштү. Жеке? Жеке бардык. Ошол жерге барганда сунуш түштү. Режиссер Александр Ревзин. Анан кийин ал адам бизге сунуш кылды. Экөөбүз сразу ойлонбой туруп сахнадан эле майли дедик. Анан кийин финалга кеттик. Еще биздин топтун атындагы сунуштаган Бишкек болуп чыкпайсың калды. Ошондой чыктык. Бишкек болуп чыккан, э? Бирок сиз аны Арсен кичине эметти ошо ичинен, э? Талас болуп чыкпайдым. Бала кезде кыялым бар болчу. Талас тобу. Группа Талас. Батаңызды беріңіз, біз аттаналы. Жол узак. Менің күлігімде меніп кет. Батқам, жорға дайын болды. Қайқа? Үйге, алайға. Өткөн передачада бизге Мерген Турганбай экөөбүз келди. Анан ал экөөбүз дагы Америка виза ачып жатыр. Ошо барып туруп, именно Майкл Джексон Куран окуп келейин депчи. Ушундай фанаттар барбы дагы? Мен эжем ошондой. Прям аябай жакшы көрөт, э? Джексон кайтыш болгондо эжем аябай ыйлаган. Серьезно, бир тууган эжең? Бир тууган эжем. Кичинекей кезимде мен эсимде, мындай жана книжный полкалар болот го. Ошонун ичи полный Майкл Джексон альбомдору болчу, кассета.
плакаттар илинип турчу үйдө. Бүт эжем өзүнүн чачын ошондой кылып жазатып, ошондой очкилерди кийип, ошончого чейин барып кеткен. Перчатка кийип тамак жеп. Примерно. Майкл Джексон өтүп кетти. Акырында келип, акырын угусту барбы? Кучактап. Жо, эжем Турцияда болчу. Укканда чалып, мен ыйладым деп. Ошо басылып калыптыр. Эле ыйладым деп. Аны айтып кой эжекеңе, тиги мерген турган байкебиз барып Куран окутам деп атат. Жылайчылар болсо ала кетем дейт. Болду. Все. Курак эмеге кошулсын дейт Куранга. Окей. Кымбат деле эмес экен. Кеттик ал эсе. Все. Достор, легендарлуу Майкл Джексондун чыгармасы We Are The World. Мында юрмаларын ырдаганбыз, кстати. Серьезно? Аягын, жок, аягында бүт полный, бар, участниктердин баары тең. Чогуу. Сен да эметтиң белең мындай? Эки сап. Бир сап. Бир сап, Все, анда аз жакшы мүмкүнчүлүк экен айбек. Бир сап, бир саат. Чаман бирок тарындың ошол жерде. Неге бирөрдү бербейсиңер деп. Жо, азыр буну полный биринчи жолу ырдайм. Чынын айтсам, если болбой калса, кечирим сурайм. Ал сен кечиримди эжекеңден сура. Сен кет. Ох, реально, первый раз. Высокий Just you and me. Биздин өнөктөштөрдөн чакан белектер канчадан бери берем деп коюп. Багажингде окат жетиндем көрбөйсүң. Береке сода маркасы кесме болсо. Үйүндө ата-энеңден көчүрүп эжекеңди чакырып турасыз. Берекелүү экен. Монтуп чыгарсаң, печке чыгып өткөн. Ар бир келген коноктун боюна жараша кесме да, сага узун. Анан жорго такси, Айбек. Бул сага сертификат аэропортко чейин акысыз жол жүрүү. Смело барып туруп акысыз жол жүрөсүң. Белек кылып койсоң. Арно деген долбоор, Айбек. Сен да барсың бул жерде жылдыздар видеого токтомой куттуктайт. Сага эң оригиналдуу купон туш келди. Себеп дегенде бул купон
менен сени акысыз бир жолу мерген Турганбайке куттуктайт. Неге? Неге акысыз дейсиз? Так что жоготпа макулбу? Муну көп киши талашты. Өткөндө Омар жаман чыр салды. Неге мерген Турганбайга түшкөн депчи. Ошон үчүн кат кой буну. Айбек дагы бир эме LMNOP бул биздин өнөктөшүбүз. Бутиги чын жүрөктөн сага бул сертификаттын жардамы менен барып любой бут кийимди кийип кете берсең болот. Любой рюкзак, бут кийим өзүң барасың каалагандай. Ассаламу алейкум Айбек Замиров депчи. Они Ана сүрөттөгү бут кийимди мен кийип кеткем өткөндө. Так что башкасын алып окшош калабыз. Анча эмес экен бул. Мужскойда. Все. Сага ылайыктуулар бар розовый. Ушул тема эмнеге мындай часто көтөрүлүп атат? Мен үйлөнбөгөн үчүнбү же эмне үчүн? Что именно? Розовый? Билбейм Айбек. Мен биринчи жолу көтөрдүм. Айбек эпти камера карапчы. Чао, баба, бирдеме кылып камераны жаап койчу, кана ошондо эфир бүтөт. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бай-бай.